Урматтуу кесиптештер, эми бул канча жылдан бери көйгөй болуп келип аткан кодекстер да. Жер кодекси, ошол эле суу кодекси, азыр суу кодекси менен дагы терең баяндап талкуулар болду. Жер кодекси боюнча буга чейин дагы канча жолу алып чыгылды да. Жана отурумдар болду, биздин катышуу боюнча, андан сырткары жаранды коо менен айырбы деп отурсак, эң аягындан кийин жанагы буга чейинки айыл чарба министри Жаныбеков Аскарбек Сапарбековичтин демилгеси менен Хаятты өткөзгөнбүз. Ошол жерде дагы көптөгөн сын пикирлерди, ойлорубузду айтканбыз. Мен мисалы азыр мыйзамга кайрай турган болсок, суроолор көп да. Буга чейинки азыркы жана жер кодекси боюнча, андан сырткары силердин мына аналитикалык каттарыңарды, негиздемелерди баарын таанышып чыктым да. Эмне үчүн дегенде, буга чейин сиздер алып чыккан жанагыдан коомдук укууга алып чыкканда, ал жерде 124 берене болуп калган. Андан кийин биз менен отурум болгондо мына баарын алып келдим да, силердин алып келген долбоорлоруңардынчы. 138 беренеден турчу. Башында 19 главадан деп, анан 15 главадан деп, анын ичинен 27 беренени кыскарттык дегенсиңер да. Могу жерде аппараттан сурайын дедим эле, биринчи талкууга өтөрдөн мурунчу. Могу акыркы вариантыбы же дагы өзгөрүлөбү? Кимдин колу менен келип түштү? Качан келип түштү? Микрофонго айтып койсоңуз, коомчулукка сурап атам. Менде бар булардын бардыгы. Микрофонго абсалдуу түрдө айтып койгула-силерчи. Бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын колу менен киргизилген май айында. Май айынан келди. Онда бул эң акыркы вариант. Ушуну менен берип калабыз. Эмне үчүн дегенде, биз талкуулаганда, мен айтып атпайм, 138 беренеден турчу Жаныбеков жана Аскарбек Сапарбекович алып келген. Ал жерден 27син кыскартабыз дегенсиңер. Ошол жерде мен айтканмын, могу жерде силердин жанагы экинчи беренеси деп атасыз, жана жалпы түшүнүктөр жана башкалар боюнча иреттелбей калыптыр. Алфавиттик жанагы колдонулбаптыр. Андан кийин башында нумерациясыз келип туруп, аягында нумерация менен кетипсиңер. Андан сырткары силерде могу рекреация деген Ысыкөл боюнча, андан сырткары акватория деген түшүнүктөр кирбей калыптыр деген. Ошолордун баарын камтыпсыңар. Бирок эмнегедир биринчи жанагы алып чыккан долбооруңар менен демилгелеп, азыркы алып чыккан демилгелеп алып чыкканга айырмасы болуп атат. Бир жагында 138, бир жагында 134, 124. Мына могу берки болуп. Азыркысында 130 эле берене и 22 главадан туруп атат. Туурабы? Калган главаларды эмне кылдыңыздар? Оптимизация кылып ийдиңиздер. Алишер Ташбаевич, туура айтасыз. Бугагандай аябай талкуу болгон, анан министрликтерде, андан кийин президенттин администрациясына барганда дагы ал жактан толуктоо иштери болгон. Ошондуктан ушул вариант, акыркы вариант 130 берене, 22 глава. Ушул расмий түрдө келген варианты, жана комитеттерден дагы ушул вариант менен өткөнбүз. Жогорку кеңештин бардык комитеттери менен. Ал эми жанагы боюнча өзгөртүүлөр бар, бириктирилгендер бар, жоюлган пункттары бар. Ошондуктан акыркы расмий варианты ушул 130 берене болду. 22 глава. Буга чейинкисинде 19 глава деп алып чыгышкан, 27 главадан деп чыгарышкан. Ошон үчүн чаташып калдык да. Азыр кайсы вариант менен деп. Мен мисалы могу силердин азыркы расмий түрдө алып келген жанагылар менен карап атам, карап чыктым. Бул жок, бирок аябай эле көп ичинде өзгөртүү түзөтүүлөр кириш керек. Могу Конституцияда, Конституциянын 16 беренеси. Кыргызстан Республиканын менчиги болуп бирден бир жер, суу, аба, жер казыналары, токой чарбасы эсептелет деп турат да 16 беренесинде. Ошон үчүн могу ызы-чуудун бардыгы жер менен, суу менен чыгат деп атпайбызбы? Ошол жер кодекси эл күтүп атат, коомчулук күтүп атат. Биз кабыл алып берели деп качандан бери айттык. Мына оңдоо түзөөлөрдү 1,5 жыл киргиздиңер да. Эми 1,5 жылдын ичинде киргизгениңер деле жанагындай экен да. Эми мисалы мыйзам чыгаруу техникасы бар, өзүнүн жолдору бар дегендей. Сиздер могу жазганда буга чейинки уже чыгарылган жана мыйзамдарды эске албапсыңар да. Кодекстерди, конституциялык мыйзамдарды эске албай кетипсиңер ичиндечи. Мисалы кайтары сизде могу алып келген долбоордун кыргызча беркиси барбы? Экинчи беренени ачсаңыз.
ушул кодексте колдонуучу түшүнүктөр деп атасыздар. Таптыңызбы экинчи беренесин? То есть понятийный частьтан баштайлы. Понятийный частьтан сиз 59 пункт ачсаңыз. Өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактардын жерлери. Ушуну жалпы окуп койсоз, аягына чейинчи. Коомчулук түшкүндөгөндөй болчу. 59 пункт. Өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактардын жерлери. Жалпы улуттук кенч болуп саналган чарбалык иштен толук же жарым жартылай туруктуу же убактылуу алып салынган коргоонун жана пайдалануунун өзгөчө режими белгиленген жаратылышты коргоочу илимий, маданий, эстетикалык, археологиялык жана тарыхый артыкчылыктуу мааниге ээ болгон аймактардын жана же акваториялардын участоктору. Ушул жерден токтосоз. Мына сиз бардыгын камтып атасыз да, жаратылышты коргоо, илимий, маданий, эстетикалык, археологиялык, тарыхый артыкчылык, анан кийин аягында жана мен айткан буга чейинки акватория, рекреация дегендердин баарын камтып кетип атасыздар да. Туура. Ден соолук кайда? Ден соолукту чыңдоочу. Эмне биздин Кыргызстандын жарандарына ден соолукту чыңдоочу объектилер жана жерлер керек эмеспи? Мурункуда азыркы учурда колдонуудагы да бар болчу да, рекреациялык дегендер. Бирок кийин жаратылыш өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактар деген ал жерде ОПТга бир гана тарых эмелер, парктар, заповедниктер деген ошондой болуп кирген да. Ал жактан чыгарылып калган. Бул эми жана рекреациялык ден соолук чыңдоочу деген мисалы үчүн Ысык көлүнүн тегерегинде жерлер, пансионаттар эмелерге ошол категорияга которулуп жүрчү да, анан кийин ага берки мыйзамга туура келтирди мыйзамда. Бакай Болотович, туура. Бакай Болотович, сиз баяндамачы. Баяндамачы, бир жагынан туура айтып атасыз да. Эми жер кодекси болгондон кийин кодекс мыйзамдардан башкалардан бийик турат, иерархиясы боюнчачы. Биринчиден. Экинчиден бир мыйзам, экинчи мыйзамга карама каршы келбеш керек. Бирок сиз бир нерсени могу жерде өзүңүздүн жан баяндамаңызда туура айттыңыз да, жообуңузда дагы. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө биз мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Ошол жерде биз ден соолукту чыңдоочу деген жана тарыхый жактан деген жанагы түшүнүктөрдү киргизип кеткенбиз да. Эмне үчүн дегенде ушул жерде сиздер могу ден соолукту чыңдоочу деген түшүнүктү киргизбей кетип атасыздар да. Ушуну камтып кетиш керек могу жеринде. Эмне үчүн дегенде жанагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамда биз камтыганбыз. Андан кийинкисин 12-чи беренени ачсаңыз. Кыргыз Республикасынын жер фонду бул жерде. Ал жерде баарыбызга маалым болгондой 7 категория бар. 7 категорияны айтып койсоңуз, кайсы категория бар? Кыргыз Республикасынын жер фонду 7 категориядан турат. Биринчиси айыл чарба багытындагы жерлер, калктуу конуштардын жерлери, өнөр жайдын, транспорттун, автомобиль жана темир жолдордун, байланыштын, энергетиканын коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери, Токой фондунун жерлери, суу фондунун жерлери жана запастагы жерлер. Тупа туура айтып бердиңиз. Андан кийин сиздин ушунун 3-чү пунктуна бир көңүлүңүздү бурат элем да. Дагы бир жолу окуп койсоз. 3-чүсүнчү. Өнөр жайдын, транспорттун, автомобиль жана темир жолдордун, байланыштын, энергетиканын коргоонун жерлери жана башка багыттагы жерлер. Транспорт деген түшүнүккө өзүңүз билесиз, транспорт министрлиги жүргөн жана транспорт боюнча мыйзамдардын бардыгында 3 категория кирет да. Бул транспортко относится биринчи авто, авиа, анан кийин железная дорога. Эми ушул эле сиз берененин 105-чи беренесин ачсаңыз, өзүңүздөрдүн алып келген мыйзам долбоорун. 105-чи беренени ачтыңызбы? Ошонун сиз могу шапкасында коесузбу? Баш жагын окуп койсоз, главасынчы. Эмне деп атат? Окуңуз. 105-чи берене. 105-чи берене өнөр жай, энергетика, транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багыттагы жер участокторун которуунун, трансформациялоонун өзгөчөлүктөрү. Туура. А бул жерде транспорттан кийин автомобиль жана темир жолдорун дегендеги түшүнүк калып атабы?
Ya, karama karşı kelip atабы 105-ci берене менен 12-ci беренеңер карама каршы келип атабы? Ya, карама каршы келип аткандан кийин бул жеринде мен ойлойм, силер мо 105-ci беренени өнөр жай, энергетика, транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багыттагы жер участоктарын которуунун трансформациялануу өзгөчөлүктөрү деп туура жазгансыңар. Могу жерде бизде жер фондунда 3-чү берене туура эмес көрсөтүлгөн. Могу жерде автомобиль жана темир жолдору деген кошулуп калган. Ошон үчүн шайкеш келтириш үчүн мен силерге сунуштайт элем. Жер фондунун мо 7 категориясын 3-чү подпунктта өнөр жайдын, транспорттун, байланыштын деп туруп ошондо жазып кетсек, ошондо 12-ci берене 105-ci берене менен дал келет, могу жерде коллизия да болбойт да. Буга эмне дейсиз? Андан кийин микрофонду кошуп алып сүйлөсөңүз. Тышпайчы кабыл алабыз. Туура белгиледиңиз бул бизден. Андан кийин сиз 91-ci беренени алсаңыз. Өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактарынын жерлеринин курамы. Биринчи жанагысын пунктун окуп койсоңуз. Өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактарынын жерлерине мамлекеттик жаратылыш коруктарынын, мамлекеттик биосфералык коруктардын, мамлекеттик жаратылыш парктарынын, дендрологиялык жана экологиялык парктардын, ботаникалык бакчалардын, мамлекеттик комплекстүү заказниктердин, мамлекеттик жаратылыш жана археология эстеликтеринин, мөңгүлөрдүн, чакан коруктардын, жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, өзөктүү зоналарынын, биосфералык аймактардын жана резерваттардын өзөктүү зоналарынын жана геопарктардын негизги зоналарынын жер участоктору кирет. Ушул жерден карасаңыз, могул жерде өзүңүз эле окуп кеттиңиз, өзөктүү зоналарын депчи. Бул жерде мисалы орусча айтмакчы тавтология болуп атат да, биринчиден кайра кайталанып атат. Өзөктүү зоналар деген биринчиден, экинчиден ушул жерде сиз жанагы чегаралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын статусу берилген мөңгүлөрдү жана күрткүлөрдүн, микро коруктардын деген түшүнүк кайда? Эмне үчүн киргизбедиңер? Чакан коруктар деп турат ошол микро. Жок, эми бул жерде сиздер чакан коруктар деп эркелдеңиз. Сиз дагы эле кайра жанагы мыйзамга келебиз. Сиз айтканча, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамга ошол жерде ушулардын бардыгы кайта каралып, анан кийин түшүнүктөргө да понятийный частында бардыгы киргизилип кеткен да. Эмне үчүн дегенде бизде мындай болуп атат, ылдыйкы мыйзамдардагы жазылган жана буга чейин президенттин жарлыгы менен киргизилген мыйзамдардын бардыгы ошол эле акватория боюнча жана башка коруктар боюнча жана мыйзамдар, Токой кодекси боюнча жана мыйзамдарды сиздер эске албапсыздар да. Өзүңүздөрдүн жанагыңыздарды эле жазып келип алыпсыздар. Ошон үчүн мен сиздерди сунуштайт элем. Мо эстеликтерин дегенден кийин трансчегаралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын статусу берилген мөңгүлөрдүн жана кар күрткүлөрүнүн микро коруктардын деп туруп анан кийин кошуп кете турган болсок туура болот да. Эмне үчүн дегенде буну кошпой турган болсок, могу мөңгүлөр калып, и так эле бизде азыр суу жанагысын кодексин кабыл алдык да. Көйгөйдүн баары мөңгүлөрдө болуп атпайбы? Мөңгүлөр талкаланды деп атабыз. Мына биринчи жолу Алай районунда мөңгүлөрдү талкалаган үчүн кылмыш иши козголду да. Ушундай кайдыгерлик келечекте болбош үчүн биз экологияны сактап калабыз дей турган болсок, могуну киргизип кетишибиз керек. Эмне үчүн дегенде бул башка мыйзамдарда камтылган. Могу жер кодексинде бул обязательдык түрдө могу киргиш керек. Андан кийинкиси 92-ci беренени алсаңыз. Ушудан кийинкиси. Өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактарынын жерлери. Биринчи, экинчи пункттарын окуп койсоңуз. Өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактарынын жерлерине карата өзгөчө коргоо режими же чарбалык иштин жөнгө салынуучу режими белгиленет. Өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактарынын жерлеринин режими айлана чөйрөнү коргоо, тарыхый маданий мурасты коргоо жана пайдалануу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына
ылайык белгиленет. Токтоңуз. Эми ушул жерден бери сизди 3 пункттан болуп атат. Бардык жеринде режим деп атат. Ошон үчүн могу жерде сиздин 92 берени аталышы өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактардын жерлери эмес, режим болуш керек эле. Жерлеринин режими деп. Бул жерде сиздер могу атына заты жарашпай калыптыр да. Могу беренеде. Кабыл аласызбы? Андан кийин 102 беренени карасаңыз. Окуп койсоңуз. Аталышынчы. 102 берене өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактардын жер участокторун которуунун, трансформациялоонун өзгөчөлүктөрү. Эми өзгөчөлүктөрүнө токтолуп кетсеңиз. Өзгөчө корголуучу жаратылыш жана тарыхый маданий аймактарынын жерлердин башка категориясына которуу, трансформациялоо, мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундулары жана тарыхый маданий мурас объекттеринин бар же жок экендигинин археологиялык текшерүү жөнүндө корутунду болгондо айлана чөйрөнү коргоо тууралуу жана тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, эгерде алар өзгөчө жаратылышты коргоочу илимий, тарыхый, маданий, эстетикалык, рекреациялык жана башка өзгөчө баалуу маанисин жоготкондугуна байланыштуу, аларды максаттуу багыты боюнча пайдалануу мүмкүн болбогон учурларда жүзөгө ашырылат. Туура. Эми бул жерде сиз баарын жазып келипсиздер дагы эмне үчүн дегенде могу жерде айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө эмне жазбадыңыздар? Урматтуу баяндамачы, Кыргыз Республикасы боюнча 12 өзгөчө аймак бар да. Ошонун бир нечеси ЮНЕСКО кирген да. Ошол эле Ысык көл областын толук биосфера Ысык көл деп туруп, андан кийинкиси Сары Чилек кирген, андан кийинкиси Алапка чаткалда жайгашкан Бешарал. Өзгөчө коруктар. Азыркы күндө ушул коруктардын бардыгы талкаланууда да. Же ушул менен жанагындай бекитип жазып коюп, ушуну киргизбей койсок, эртең жол ачып беребиз деген оюңуздар бар беле, же кандай? Жок, кандай ой жок. Оюңуздар жок болсо, эмне үчүн айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө жанагы киргизбей кеттиңиздер? Келечекте эмне бизге келечекте моундарга ушундай жанагыларды природный парк дейбиз, особо охраняем природный парктарды калтырыштын кажети жокпу? И так эле мына келечек моунга биз талкууланган экология же болбосо орусча айтмакчы лунный рельеф, айдын жанагы үстүндөгүдөй жанагы талкууланган тоолорду экологияны калтырып атпайбызбы? Ошон үчүн мен сизге могу өзүмдүн сунушумду берем. Могунун ичинде өзгөчө корголуучу жаратылыш деп туруп, жанагысын түшүнүктөрдү могу жерine киргизип кетиш керек. Андан кийинкиси могу 107 деле сиздерде 107-чи карап окуп койсоңуз шапкасынчы. Жеке менчикте турган жерлерди которуунун, трансформациялоонун өзгөчөлүктөрү. Бул жерде деле жанагындай эле сиздер чек аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, өзгөчө корголуучу жаратылыш. Ушул мыйзамдарды камтыбагансыздар да. Сиздер могу мыйзамда буга чейинки жазылган өзгөчө коруктар боюнча, өзгөчө жанагы корголуучу жаратылыш аймактары, акватория боюнча, андан кийин дагы башка жанагы токой чарбасы боюнча мыйзамдарды камтыбай калыпсыздар. Эми коллегаларымда суроолор көп болсо керек, мен сиз менен 107-чи гана беренеге чейин өттүм. Андан кийин дагы өзүңүз маалым болгон бир нече беренеңиздер турат, дал келбеген, бири-бирине коллизия болгон. Биринчи окууда колдоймун, экинчи окууга чейин келсеңиздер чогуу туруп, Кудай буйрса жазабыз. Рахмат, пикирлерди кабыл